Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Бүгүн бизде кош бойлуу аял келди. Так, саламатсызбы? Саламатсызбы. Так, жашыңыз канчада? 39. 39 жаштасыз. Сиз буга чейин канчаны төрөдүңүз? Bir bala törөдүм. Bir өрүн төрөдүңүз, э? А канча жолу сиздин боюңуздан түшүп калбатты? Ondan ашты окшойт. 10 жакты. Канча жылдын ичинде? 10-15 жылдын аралыгында бир эле жолу гана беременность наступила, бир эле жолу кош бойлуу болуп, бир эле жолу бала төрөдү. Калган бардык учурда канча неделядан болуп түшүп калбатты? 16-дан баштап ошо 27-ге чейин аралыкта. 14 неделядан 27 неделяга чейин көтөрөсүз, бирок акырында бар бир болбостон, эч болбостон кайсы кандайдыр бир дарылардын баарын колдонсоңуз деле, кайсы бир медициналык кызматты алсаңыз деле бар бир болбостон, эң акыркы ошо эң чоңу 27 неделеге чейин кармалуу кайра түшүп калып аткан, Так, бул жолу дагы сиз мага канча неделе менен келдиңиз? Азыр 13 неделе менен келдим. Так, сиз анысы 13 неделе менен келдиңиз. Так, биз сизге эмнелерди жүргүзүп атабыз? Мага капельница, андан кийин массаж, кастор майын ичирдиңиз. Так, ичиңиз тазалатабыз. Туура тамактануу рецепт бердиңиз. Ошонун натыйжасында Сиз келгенде сиздин ички көңдөйүңүздөгү ошо абалды айтып бериңиз. Мен негизи ушул боюмда болгондон тартып эле денем оорлошот, аябай салмактап, бет башымда шишиген сыяктуу. Бет башым шишип, денем оорлошуп, өзүмдү мындай бир алсыз сезип, өзүмдүн денемди өзүм көтөрө албаган сезим менен келдим. Негизи эле боюмда болгондо ошондой болот. Дайым эле ушундай денеде бир оорундук болгондой, Анан эле ичим ошо кичинекейсирээк болсо деле табарсызыгыма барып эле тыгылгандай сезилет. Ичим көп аткандай болуп эле. Өзү кичинекей болсо дагы бирок ичим аябагандай чоң бир 6-7 айлык боюмдагы кездегидей эле көрүнүп баштайт да. Ушундан 2,5 жыл мурун боюма түшкөндө дагы медициналык кароодон өтүп, ошол жерден постельный режимди сактап болгон дарыларды ичип аткан күндө дагы болбой, ошо 22 неделе менен боюма түшүп калган эле. Андан бери деле дарыларды боюмда өтүрдүм, анан дагы деле ошондой неме болуп атат. Абалда болуп келдиңиз. Ошол сиздерге кайрылдым. Демек, урматтуу мекендештер, бул жерде эми негизгиси мына ушул ич көңдөй, мына биздин пациентка айтып атат, мен дайыма ичим ушундай бир чоңойгондой, ичимде бир оорундук тургандай, 6-7 неделе дагыдай чоң нерсе тургандай, ичимде дайым бир нерсе басып тургандай деп айтасыз да. Бул деген мына мен дайым айтам, урматтуу мекендештер, ичеги таза болуш керек. Ичегинин айынан мына матканы дайым кысып турат, табарсызды кысып турат. Сиз бир күндө канча жолу зараган чегиңиз? Мен боюмдагы кезде бат-баттан биз саат сайын уже чоңое баштаганда даже жарым саатта бирден барып калган. Түнү менен деле ошондой. Түнү менен деле. Мынакей караңыздар, ичеги маткага бала түйгөндөн баштап эле ичегиде проблема болгон үчүн дайыма матканы кысып турат да. Матканын түбүндө эле табарсыз турат. Өкөнү ушул ичеги оорундук берип коет да. Ушул ичеги дайыма табарсызды кысып, матканы кысып, чоңой албай, ичегинин айынан чоңой албай. Эмне үчүн? Ичегинин артында, урматтуу мекендештер, чоң, мына бул жакты көтөрүп көрсөтүп коюңуз, ичегинин артында чоң бизди багып туруучу аорта деген эң биздин кан тамырыбыз бар. Ушул кан тамыр ичегилер менен кысылып калып, маткага жакшы тамак бербей, табарсызга жакшы тамак бербей, булар өздөрүнүн функциясын, өздөрүнүн кызматын жакшы аткара албастан дайыма баланы таштап берип жиберип атат да. Сиз бүгүнкү күнгө, биз урматтуу мекендештер, биз бүгүнкү күнгө баягы менин эң сонун алтын методум бул лимфа массажды жасадык, Сиз лимфа массаж жасагандан кийин эмнени сездиңиз? Мен ошо денемдеги баягыдай болбой жеңилдегенди сездим. Уйкум тынчыраак болду.
сары алганыңыз? Ал дагы мурда бат-баттан барчу элем, түнкүсүн ошо бир эле жолу бир маал барганга жетишип калдым. Негизи түнкүсүн жакшы уктай албай эле, оңалактап эле бирде отуруп, бирде жатып, бирде туруп атып, таң атырчу элем. Анан азыр уйкум тынч. Ошо бир-эки жолу ойгонуп, кайра уктап кетип атам да, ошо уктай албай калдым. Күндүзү канча? 1-2-3 жолу же 4-5 жолу барып атасызбы? Күндүз болсо мен азыр сууну көбүрөөк иштедиңиз. Ошо сууну ичип атам. Мурда суудан ичкенден коркчумун, анткени бат-баттан бара берчүмүн да. Азыр коркпой эле сууну ичип баштадым. Туалетке деле күндүз 4-5 барып калдым. Жакшы. А то мурун ар бир жарым саат, 1 саат эле бара Эгер берчүсүз. суу ичсем ошентет да. Эми сиз сууну ууртап ичип атасыз, Ооба. Ууртап ичиңиз. Ошо ууртап ичкен сайын адам көп тез чуркабайт да. Так, жакшы. Багындай ичиңизде тыгылып калуу абалы кандай болуп атат? Эме ичим кадимкидей баягы кастор майын ичпедимби? Ичкенден кийин аябай ичим өтүп тазалангандан кийин оорулошкону кадимкидей жогулуп, ичим болсо ошо ылдый болбой өйдө жылып кеткени сезилип атат да, мага ошондой сезилип атат, өйдө тургандай. Анан кичине баарындай акырын мурунку кош бойлуу мезгилдегиге караганда азыркы абалыңыз кандай деп айтасыз? Азыр жакшы. Бир топ эле жакшы. Мен ошо жөө басып келиш мага кыйын болчу. Бир остановка жерге жөө басып барыш аябай кыйын болчу. Лестницада чыгыш андан мишпете татаал болчу. Ошондой сизге бир топ жакшы өзгөрүүлөр көрдүңүз, Демек, урматтуу мекендештер, биз кантип жардам берип атабыз? Биз бул кош бойлуу эжекебизге кантип жардам берип атабыз? Биз ичегини бошоттук. Ичегинин ичиндеги катып калган заңдар. Мурун сиз ичиңиз катчу беле, катпачу беле? Катчу аябай. Азыр күнүгө барып атасызбы? Күнүгө барып атам. Эми сиз азырынча кастор майын качан ичип бүттүңүз акыркы жолу? Мурда күнү ичип бүттүм. Мурда ичип бүттүңүз, Эми бүгүн дагы сизге мен клизма менен ичегин дагы бир жуун ичегин бир тазалап коюңузду айтмакмын. Анан кийин күнүгө сиз ичиңиз чоңойгонго чейин сөзсүз түрдө оң кабырганын астын тамактын астында түртүп атасызбы? Ар бир тамактын астында өттү түртүп туруңуз. Чтобы сиз күнүгө заңга барышыңыз керек. Заңга токтоп калбаш керек. Күнүгө заң чыгыш керек, Урматтуу мекендештер, биз кантип жардам бердик? Биз ичеги, жоонуна ички ичеги, жоон ичеги, ушулардын түртпөй калганына жардам бердик. Эмне үчүн түртпөй калган? Себеби ичи кызарып калган, ичинде микроорганизмдер жашаган, ичинде заңдар катып турган, мына ошолордон азыр арылттык. Ошондо бул ичеги матка менен кыспай калган үчүн тез зарар кылбай калды. И матка жакта бир тыгылып турган нерсе жок болду бул абал. Демек, дагы ушундай, ушул эле мен берген көргөзмөлөрдө кандай суу ичиш керек, кандай тамактаныш керек. Сиз демек сүт, ун, сахарды жок кылдыңыз, азаматсыз. Демек, мен көрсөткөн, мен сиздин колуңузга берген 3 барак кагаздын баарын сөзсүз түрдө аткарасыз. 5 күнүгүнү сөз аткарышыңыз керек, 5 күнүгүнү жасап атасызбы? Ичиңиз менен дем алганды. Эми ичиңиз чоңойгонго чейин ичиңиз менен дем алганды үйрөнө бериңиз. Бул диафрагмалык дыхание. Курсагыңыз чоңойгонго чейин курсакты баскан точкаларды баса бериңиз, коркпостон. Киндикке чейин баса бериңиз, киндикти дагы басыңыз. Булар дагы жардам берет. Ар бир тамак жеердин астында оң кабырганын астын түртүңүз, суу ичип туруңуз, тамак ичкенден кийин колду көтөрүңүз. Анан сөзсүз түрдө муногу бездерге массаж, лимфа массажды үйдөн жасаганды эч унутпаңыз. 9 айга чейин, төлөгөнгө чейин ушулар жасай бересиз. Демек, азаматсыз, мен ким жакшы болуп аткан болсо, мен өзүн азамат дейм. Эмне үчүн? Потому что адам өзүнө күйбөсө, буга эч ким күйбөйт да. Ар бир адам, ар бир кыргызстандык, ар бир Кыргызстандагы жашап аткан жашоочулар, кыргызсыңбы, орусуңбу, башкасыңбы, дегеле адамзат өзүн сүйүш керек. Сиз өзүңүзгө өзүңүз күйбөсөңүз, сиздин денеңиз башка эч ким жооп бербейт. Демек, урматтуу мекендештер, мен айткан көргөзмөнү сөзсүз ким менде болгон болсо аткарыңыздар.
жасаңыздар, ошо менен жашаңыздар, анан сиз результат көрөсүз. 10 күндө көрүп калсак, бул мен тамашалап күлүп калам, Пушкинден Руслан Людмила деген жомогундай болуп калат андачы. 10 күндө биз адам жакшыра албайбыз. Биз 10 күндө мына мурун тез ара калган болсо 4-5 жолго түшүрдүк. Мурун түнү 4-5 жол чыккан болсо 1 жолу чыкты. Көрдүңүзбү? Демек биз ар бир жолу жакшы нерсеге жетип, 4 айда биз сонун нерсеге жетебиз. Анан кийин 4 айдан кийин дагы келишиңиз керек леченияга. Мына ушинтип биз менде жүргөн адамдар 2 жылда 4-5 жолу келишип, толук айыгууга мүмкүнчүлүк болот. Муну только адам өзү аткарыш керек экен. Мен сизге дагы да сабырдуулук, дагы да эриктүүлүк каалаймын. Эң сонун кыз болобу, бала болобу, эң сонун бала төрүп алганыңызды Кудайдан биз тилеп калабыз. Рахмат айтканыңыз келсин. Сиздерге да ишиңиздерге ийгилик каалайм. Мен да чоң үмүт менен келгем, Кудай буйрса ошол максатыма жетем деп ишенип атам. Анткени ошо өзүмдөгү результаттан улам жылыш бар деген чоң үмүтүм бар да. Азаматсыз. Рахмат сизге.